Bismillahirrahmanirrahim. Буга чейинки сабактарыбызда алкымдын түп жагынан чыккан хамза ха жана алкымдын ортосунан чыккан ай менен ха тыбыштары менен таанышып өткөнбүз. Ал эми бүгүн болсо 17 махраждын ичинен 4-чү махражда жайгашкан алкымдын алды жагынан чыккан гойн жана хо тыбыштары менен кеңири таанышып өтөбүз. Гойн тыбышы бул алкымдын алды жагынан ачыктап айтканда тилдин түбүнө жакыныраак жерден чыгат. Жана бул гойн тыбышын айткан учурда тилдин түбү алкымга карай бир аз созулат. Муну билүү үчүн алгач биз гойн тыбышына сүкүн берип, жана андан мурда бир аракеттүү тыбыш айтып көрөбүз. Мисалы, ау, бау, яу. Мына ушинтип айтуу менен биз сүрөттөн дагы жана өзүбүз айтып көрүп дагы бул гойн тыбышын айткан учурда тилдин түбү алкымга карай бир аз созулгандыгы жана бул тыбыш алкымдын алды жагынан чыккандыгы бизге ачык жана түшүнүктүү болду. Жана гойн тыбышын чыгарууда кээ бир каталарга токтоло кетсек, бул гойн тыбышы кыргыз жана орус тилинен жок болгондуктан улам кээ бир учурларда г деп айтылып калат. Ал эми г менен гойн тыбышынын ортосунда айырмачылык өтө чоң. Анткени жаңы эле айтып өткөндөй, гойн тыбышы бул алкымдын алды жагынан жоон болуп чыкса, ал эми г тыбышы бул алкымдын алды жагынан эмес, тилдин түбүнө жана ичке болуп чыгат. Ошондуктан гойн тыбышын чыгарууда биз г тыбышына окшоштуруп чыгаруудан сактанып, буга өзгөчө бир маани көңүл буруш керекпиз. Анда эмесе гойн тыбышын туура айтып машыгууга киришели. Гойн тыбышы сөз ичинде сүкүндүү болуп келген учурга Куранда мисал берсек, мисалы ал-мағдуби аглала вастагфирху. Ал эми сөз ичинде аракеттүү болуп келген учуруна мисал гойри гишава ал-гуруфат. Мына ушинтип биз гойн тыбышы менен таанышып өттүк. Ал эми экинчи гойн тыбышынын шериги бул хо тыбышы. Хо тыбышы дагы өзүңүздөр сүрөттөрдөн байкаганыңыздардай гойн тыбышынан бир аз өйдөрөөк жерде жайгашып, бул тыбыш дагы алкымдын алды жагынан жана ачыктап айтканда тилдин түбүнө жакыныраак жерден чыгат. Жана бул хо тыбышын айткан учурда дагы тилдин түбү алкымга карай бир аз созулат. Муну билүү үчүн дагы биз алгач хо тыбышына сүкүн берип, андан мурда бир аракеттүү тыбышты коюп көрөбүз. Мисалы ах, бах, ях. Муну ушинтип айтуу менен бизге бул хо тыбышынын махражы дагы ачыгыраак жана түшүнүктүүрөөк болду. Эми хо тыбышын чыгарууда кээ бир каталарга токтоло кетсек, хо тыбышы кээ бир учурларда ашыкча эле кырылып айтылып калат. Мисалы холидин, яхружу. Ал эми мындай чыгаруу тажвид алымдардын көз карашында жакшы эмес жана мындай чыгарбоого кеңеш берген. Ал эми туура айтылышы холидин, яхружу. Жана дагы бир кездешкен каталардын бириси хо тыбышын ичке кырып чыгаруу. Анткени кээ бир учурларда бул кыргыз тилиндеги жана орус тилиндеги х тыбышына салыштырып ичке чыгарылып калат. Мисалы халидин, халик деп. Ал эми мындай чыгаруу албетте жайыз эмес. Анткени хо тыбышы тыбыштардын ичинен истиала жоон тыбыштардын катарында тургандыктан бул тыбышты колдон келишинче жоон кылып чыгарууга өзгөчө бир маани бериш керекпиз. Анда эмесе хо тыбышын туура айтып машыгууга киришели. Хо тыбышы сөз ичинде сүкүндүү болуп келген учурга мисал ахлада, яхружу, ухро. Ал эми сөз ичинде аракеттүү болуп келген учурга мисал холидин, холик, юдхилу. Мына ушинтип биз бүгүнкү сабагыбызда гойн жана хо тыбыштары менен таанышып өттүк. Жана бул тыбышты деги эле кайсы бир тыбышты туура талаптагыдай чыгаруу үчүн 3 менет кылуу зарыл. Биринчиси жекече отуруп, ошол тыбышты кайталап туура айтканга машыгыш керекпиз. Ал эми экинчиси ошол тыбыштын туура айтылышын угуш керекпиз. Ал эми үчүнчүсү бул айтып жаткан, машыгып жаткан тыбыш сиздике туура чыгып жатабы же жокпу? Ошону текшерүү үчүн ушул тыбышты жакшы чыгара билген адамга текшертиш керекпиз. Ошондуктан эгерде сиз буга чейинки өтүлгөн сабактардагы тыбыштарды көбүрөөк угууну кааласаңыз, анда ушул эле Куран медиа каналындагы Куран алифбеи аттуу сабактарга катышып көбүрөөк уга аласыз.